Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы. Студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров бүгүн Казакстандын премьер-министринин орун басары Тышкы иштер министри Мурат Нуртелеуну Чолпон Ата шаарында кабыл алды. Жолугушууда кыргыз-казак эки тараптуу кызматташтыгынын өз ара кызыкчылыктардын бардык тармактарындагы актуалдуу маселелерди, анын ичинде өлкөлөр ортосундагы артыкчылыктуу долбоорлорду камбарата бир ГЭС куруу маселеси талкууланды. Мамлекет башчысы мамлекеттер аралык мамилелерди ыраттуу кеңейтүүгө өбөлгө түзүп, аларды практикалык мазмун менен толуктаган бардык деңгээлдеги саясий диалогту динамикалуу тереңдешин белгиледи. Садыр Жапаров ошондой эле Казакстандын тышкы саясий ведомствосунун башчысынын расмий сапары бурдуштук алакаларды мындан ары чындоого, айрыкча Казакстандын президентинин Кыргызстанга боло турган алдыдагы расмий сапарына даярдык көрүү шартында маанилүү түрткү болоруна ишенимин билдирди. Өз кезегинде Мурат Нуртелеу Садыр Жапаровго Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаевдин саламын жана эң жакшы каалоолорун айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өлкөнүн курулуш тармагынын 100 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарага катышты. Майрамдык салтанат өнөр жайдын жетишкендиктерин жана борборубуздун көрүнүшүн өзгөрткөн жаңы курулуштарды көрсөткөн көргөзмө менен башталды. Андан соң Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Ал сөзүндө президенттин жана министрлер кабинетинин атынан курулушчуларды, архитекторлорду, инженерлерди, өнөр жай ардагерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктады. Адылбек Касымалиев өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө курулуш тармагынын чечүүчү ролун белгилеп, курулушчулардын аракети менен заманбап үйлөр, ыңгайлуу мектептер, заманбап техникалар менен жабдылган ооруканалар жана башка маанилүү социалдык объектилер курулуп, инфраструктура жакшырып, жарандарыбыз үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлүп жатканын белгиледи. 2024-жылы курулуш тармагынын ички дүң продукциясындагы үлүшү 8%дан ашып, экономиканын бардык тармактарынын ичинен 4-орунду ээледи. 2021-жылдан бери мамлекет курулуш тармагына 170 миллиард сомдон ашык инвестиция салды. Бул рекорддук сумма. Акыркы 5 жылда 967 маанилүү социалдык объектилердин курулушу бүттү. 2024-жылы тармактын өсүшү 31,1%ды түздү. Бул КМШ өлкөлөрүнүн ичинен эң жакшы көрсөткүч. Ал эми 2025-жылдын биринчи жарым жылдыгында курулуштун өсүү темпи 142,5%ды түздү. Түп районунун 9 булак айылында түшүм жиноо түйшүгү башталды. Айыл чарба багытындагы 3100 гектар жер аянтындагы эспартсет чөбү чабылып, дан эгиндери бышып, жетилип калды. Ал эми тамчылатып сугаруу системасы менен өстүрүлгөн жер жемиштин мөмөлөрү дагы түшүмүн бере баштады. Тоғызбулак айылынын калкынын саны аз болгону менен жер экенин, ар бир кишиге 2 гектар үлүш жер бөлүнүп берилген. Жалпы айдоо аянты 3100 гектарды түзүп, айыл чарба багытында алгылыктуу иштер аткарылууда. Техникалар 11 дана комбайн азыркы учурда беде ооруп, үрөнүн алып иштеп атат. Андан тышкары 31 дана трактор бар, пресстер бар. Анан азыркы эгин талачылык бышып, арпа будайларыбыз бышып калды. Буюрса, бул спарсеттер бүтсө эле, экспарсеттин уругу алынгандан эле арпа будай ооруп жыйноо жумуштары башталат. Өндүрүштүн бардык этабын көзөмөлгө алып, эч кандай химикат колдонбой, экологиялык таза продукция чыгара алабыз деген жергиликтүүлөр тамчылатып сугаруу системасын колго алышкан. Айыл тургуну Эркин Молдахматов 5 гектар жерге суу чыгарып, тегерегин тосуп, кунарсыз жерди мөмө жемиштер менен толтурду. Жалпы аянты 18 гектар жерибиз бар. Ушул жерде биздин семьянын анан ушул 5 гектарын коруп алдык элек, коруп ушул жерге малина, клубника себели деген ой менен ушул ишти баштадык элек. Жакшы шүгүр, малинадан сырткары бардык нерсени эле сепсе болот экен. Дыйкан мына бул жерге ашкабак, картошка, помидор, бадыраң, малина жана башка мөмө жемиштин түрлөрүн өстүрөт. 2 жылдан бери дарбыз, андалек дагы сеип, жакшы түшүм алганын айтат. Аталган айылга бардык өсүмдүк өсөт деген тургун мөмө жемиштерди өткөрүүдө экспорт жагы кыйынчылык жаратарын кошумчалады. Мөмө жемиштерди өткөрүү боюнча жеке эле мен эмес, бүт эле ушул клубника, малина сепкендердики
экспорт жагы өтө кыйын болуп атат. Баары эле элдердин баары себели деп атат, өндүрөлү, өстүрөлү деп атат. Анан келип эле ошол сбыт маселеси дыйкандардын как-то бир иштеге үмүтүн эмет кыскартып коюп атат да. Ошондуктан бир ошо районгобу же биздин айылгабы бир логистика центр куруп, холодильник, ошондой эле варенье, каак дегендер болот. Ошол нерселерди коюп берсе, ошо өкмөт тарабынан жардам болсо жакшы болот эле. Эркин Молдохматов таңдан кечке чейин бул жерде өсүмдүктөрдү отоп, сугарып, анан да түшүм жыйноо менен алек. 700-800 куб суу баткыдай бассейн каздырып, цистерналар менен тамчылатып сугарууну колго алган. Анын айтымында маңдай тери менен тапкан тамак таттуу болуп, үй бүлөлүк кирешенин негизги булагына айланды. Айзат Анарбекова, Айбек Турдакунов, Ысык-Көл жаңылыктары, Түп району. Ысык-Көлдө социалдык маанидеги курулуш иштери уланууда. 700дөн ашык калкы бар жер үй айылында ушул тапта 150 орунду мектеп салынып жатат. Ал эми жалпысынан Дуан боюнча 70ден ашык объектке курулуш иштери жүрүүдө. Билим берүү тармагы колдоого алынып, Дуанда билим уяларынын курулушу жигердүү жүрүүдө. Айта кетсек, Тоң районунун жер үй айылында 150 орунду мектептен курулуш аткарылып, жумуштар дээрлик 80%га аяктап калыптыр. Ушул жылдын аягы менен пайдаланууга бериле турган мектепте азыр ички жасалгалоо жумуштары жүрүүдө. Азыр пол аяктап калды, Кудайым буйрса. Кафель иштери жүрүп атат. Жерге плита төшөө, краскалары жүрүп жатат. Анан спорт залдын газону деп атат, Кудайым буйрса, жакын арада. Иш бул материал боюнча айта кетсек, материал боюнча кенен жакшы, фасадтын ба жылуулук төшөп атканы бүтүп атат, Кудайым буйрса. Эмеси калды да. Сыр калды, фасадтын тышка кийилиши. Анан брусчаткалар бар экен бул жерде. Ал эми мектептин эски имараты 1976 жылы курулуп, 8 жыл мурда авариялык абалда деп табылган. Андыктан мындай шартта билим берүү кооптулук жаратып келген. Бул мектептин эскилиги жетип азыркы учурда бузуу состояниясында турат, акыбалында. Бул мектепте биз 2 смендүү 150 бала окуучубуз. Бул мектепке ушу окуучулар араңдан зорго батып, баткыра албай кысылып, ушу мектепке аябай кыйынчылык менен окутуп келатабыз. Ушу жаңы мектеп ачылса окуучуларыбыздын билим алуусуна, келечегине аябай жакшы шарт түзүлөт эле. Ушу мектебибиз азыркы учурда аябай жакшы, мыкты деңгээлде салынып жатат. Буюрса биздин оюбузга жакшы, талапка жакшы мектеп салынып атат. Анткени эски мектебибизде мындай эле да, спорт залда жок эле, актовый залда жок эле, даже керек болсо ашканасы дагы жок эле. Ошол эле ичинен эле бирөө эле ашкана кылып алып, бир эле кабинетти ашкана кылып алып эме кылып атканбыз. Актовый зал жок. Ушу мектепти салып аткан биздин мамлекетке, мамлекет башындагы адамдарга ушу ыраазычылык айтат элек да, ушу анткени көп жылдан бери ушу айылга мектеп салынат болуп эле келаткан. Ал арада мамлекеттин колдоосу менен райондо мындан башка дагы бир катар объекттерде курулуш иштери алып барылууда. Жыл аягына чейин алардын айрымдарын ишке берүү пландалып жатат. Республика бюджеттен курулуп жаткан имараттар бул 6 мектеп, 2 бала бакча курулуп атат, 1 спорт зал, анын 2 мектеп 2024 жылы башталган мектептер. Ошол менен бирге эле 2 бала бакчабыздын курулуш иштери учурда 70-80%да иш жүргүзүлүп жатат. Дуанда учурда 27 мектеп, 15 бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Ал эми жалпысынан 30дан ашык ар кандай социалдык объектиде курулуш иштери аткарылып жатат. Айнура Достукбекова, Данияр Аконов, Нурлан Чойбеков, Ысык-Көл жаңылыктары. Саруу айылынын жогору жагында жайгашкан Кызыл үңкүрдө археологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Казуу иштеринин жүрүшүндө орто кылымга таандык карапай диштер, жаныбарлардын сөөктөрү өңдүү табылгалар чыгууда. Адистер мында адамдар жашап, бул жай тарыхый жай болуп турганы далилденүүдө. Темага журналист Жанара Сагындыкова токтолот. Саруу жуукусундагы Кызыл үңкүр тарыхый жер экендиги аныкталып жатат дегенибиз, өзүңүздөр көргөндөй бул жакта археологиялык изилдөөлөр жүргүзүлүп жатат. Азыр бул 1 метрге чукул болгон чуңкурдун ичинен керамикалык идиштин сыныктары, ошондой эле орто кылымга таандык буюмдар, дан азыктары дагы табылып жатат. Бул изилдөөлөр мындан ары дагы улантылып, бул жакта кайсыл кылымда кимдер жашагандыгы тууралуу тарыхый маалыматтар дагы такталмакчы.
3 күндүк казуу иштеринин жүрүшүндө археологдор карапай идиштердин сыныктарын, жаныбарлардын сөөктөрүн жана 500 жыл мурдагы дан эгиндердин калдыктарын табышкан. Алардын баамдоосунда табылгалар орто кылымга таандык экени, монгол расасындагы адамдар жашап кеткени болжолдонууда. Бул биздин биринчи шурф 1-2 метрге. Азыр биз 7-чи уровендебиз. Бул эмеде бизде карапай идиштердин фрагменттери чыкты. Бүгүн азыр бул жактан өткөзүп атканда дагы будайдын калдыктары чыкты. Бул биз үчүн өөлө маанилүү. Биз ойлойбуз, буйруса бүткөндөн кийин колодоруна чейин жетебизби деп ойлоп атабыз. Ошого аракет кылып иштеп атканбыз. Чет элдик археологдор менен жүргүзүлгөн казуу иштери алдыда улантылып, табылгалар тарых музейине өткөрүлөт. Казылып жаткан ар бир катмардын өз дору бар экенин айтып, изилдөөлөр өз жыйынтыгын берет дешет. 13-15 веков 13-15 кылымга таандык. Башкача айтканда, бул монголдук мезгил. Бул өңкөрдө ар дайым адам жашап, келип кетип турган. Өңкөрдүн жанынан байыркы эл жашаган аймакты таптык. Биздин баамдообузда мында узак убакыт адамдар жашап турганы, элдер жер иштетип, дыйканчылык кылганы байкалууда. Табылгалар, жаныбарлардын сөөктөрү табылып жатат. 2 саат мурда эле каман чочконун сөөгүн таптык. Бул көрүнүш мында жашаган адамдар аңчылык да кылып турушкан. Үңкүрдү казуу алдында бул жыйынтык береби, тарыхый жайбы деп көп койлондук. Казуунун жыйынтыгы тарыхый жана туристтик жай болгонун айтып турат. Орто кылымга таандык буюмдар сиздер көргөндөй бир катар маданий катмарлардын өз тарыхы бар. Байыркы буюмдар жана жаныбарлардын сөөктөрү чыгып жатат. Жүздөгөн жыл өтсө да бул үңкүр тарыхый жай болуп сакталып келиптир. Биз жаңы жабдуулардын күчү менен аныктап жатабыз. Үңкүр ичи кууш келип сырдуу жай катары туюлат. Орто кылымга таандык калдыктар табылып, эми алдыда казуу иштери менен коло дооруна жетебиз дешет археологдор. Ар бир табылга тарыхый өзгөчө мааниге ээ экени да белгиленди. Казуу иштеринин жыйынтыгы менен Кызыл үңкүрдөгү катылган сырдын бети ачылаары күтүлүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурдин Урманбетов, Батыр Абиев, Жети Өгүз району. Ысык Көл облусунун Дарбазасы балыкчы шаарынын кире бериши түнкү чырактар менен коздолууда. Азыркы учурда орнотуу иштери жүрүп жатат. Түнкү чырактардын калага 52 даанасы коюлат. Кененирээк кийинки сюжетте. Шаардын кире беришине көрк берген өзгөчө фонарлардын азыркы күндө 15 орнотулду. Алар бузулган экопосттон айланма жолго чейинки аралыкка коюлат. Балыкчы шаарын өнүктүрүүгө 1 миллиард акча каражаты каралып, бүгүнкү күндө Балыкчы шаары Ысык Көл облусунун кире бериш дарбазасы болгон үчүн эң биринчи баштапкы проектлерибиздин бири болуп ушул Абдрахманов көчөсүн жана Круговойду Балыкчы шаарындагы кире бериш аркадан баштап баардык инфратүзүмдөрдү жакшыртуу жана жаңылатуу максатында иштер жүрүп баштады. Анын биринчи этабы болуп, өзүңүздөр көрүп аткан жарыктандыруу жол чырактарынын жаңылануусу азыркы учурда иштери башталып, орнотуу иштери жүрүп жатат. Чырактар бийик болгон комплекстик мамычыларга жайгаштырылат. Дизайнда гүл сымал, жарыкты 70 метр аралыкка берген чоң лампалардан 10 даанасы бар. Жолдун боюндагы мамычалар орнотулуп, Балыкчы шаарынын кире бериши аябай бир көлгө келе атабыз деген адамдардын аң сезим ойготуу маселеси да көтөрүлүп сонун болууда. Андан экинчиден дагы ушул маселе ошо тарапта ушу балык саткан, ар кандай фрукт саткан базарлар жол боюнда соода кылышар эле. Мына ошол эки соодагерлерге дагы лайыктап ошо базар дагы салуубуз да. Булар түнкүсүн көлдүн кире беришине жаңы көрк берет. Долбоор боюнча 1 айдан кийин жандырылат. Мамычылардын аралыктары 50 метрден 52 даанасы орнотулат. Фонарь установка болуп башталды. Кабель тартылат. 1 айдын ичинде буюрса күйгүзөбүз. Ошо балыкчынын ичин шаарын. Эки жолду эки жакка каратып, мындай противоположный бири-бирине тикмес, түзмес, что эме крест на крест коюп кетип атабыз да. Ошондо бири-бирине охват фонарь алгандай болду. Азыркы күндө фонарлардын жайгаштыруу иштери кызуу аткарылууда. Бардыгы талаптагыдай көзөмөл менен орнотулат. Жазгүл Сатаева, Столбек Саманчиев, Айбек Турдакунов, Ысык Көл жаңылыктары, Балыкчы шаарынан.
Акын жазуучу Мусакун Сатыбалдиевдин эмгектери дүйнөлүк деңгээлде бааланып, окурмандары да арбып келет. Акындын туулган айылындагы Чакан китепканага дагы ысым ыйгарылып, адабий кече өткөрүлдү. Айылдаштары Мусакун Сатыбалдиев менен сыймыктанып, анын чыгармачылыгына ийгиликтерди каалашты. Айрыкча жаштар муну Мусакун агай даңазылап барктап алаш керек деп биз ушул жагынан аябай аксап атабыз. Бизге салган чыйыр жолу, руханий дарамети, анан адабиятка салган эбегес чоң салымы бар. Англис, монгол, орус, кытай, казак жалпысынан дүйнөнүн 36 тилине чыгармалары которулган Мусакун Сатыбалдиев чыгармачылык чыйыр жолдо бир катар мазмундуу чыгармаларды жазып келет. Жашоого болгон умтулуу менде күчтүү деген жазуучу менен айылдаштары да сыймык артып келишет. Мен үчүн бир кубанычтуу күндөрдүн бири болуп отурат. Ушу мен өзүм ойлогон, күтпөгөн жерден ушу менин атымды ушул айылдын китепканасына коюлду. Мен муну такыр күткөн жок элем. Ушуга аябай айылдаштарыма ушул демилгени көтөрүп чыккан менин айылдаштарыма чын дилимден ыраазылык билдирем. Кичи мекени Сару айылындагы китепканага Мусакун аганын ысымы ыйгарылып, ар жылы жаңы китептер менен толукталып келүүдө. Окурмандардын арасында жаштарда айрым учурда китеп окууга сүңгүп калган учурлар болорун айткан китепканачы ар дайым адабий кечелерди уюштуруунун үстүндө. Китеп фонду 10.226 экземпляр китептен турат. Эң негизгиси мектеп окуучулары окушат көбүнчө. Бул китепканага Мусакун Сатыбалдиевдин аты айылдык кеңештин чечиминин негизинде берилген да. Бул жолу курбулар менен маектешип чыгармачылык тууралуу пикир алышкан жазуучу жаштарды китеп окууга чакырды. Окурмандары Мусакун аганын чыгармаларындагы мааниси жана мазмуну жашоого шыктандырып, таасир калтырарын айтып, ыраазычылык билдиришти. Адабий кечи Сару айылындагы Мусакун Сатыбалдиев атындагы китепканада өткөрүлдү. Жанара Сагындыкова, Нурден Нурманбетов, Батыр Абиев, Жети Өгүз району. Ысыкөлдө рух санат, салттуу маданият жана музыка фестивали башталды. Бул саамалык руханий мурастарды сактап жайылтууга өбөлгө болуп, ал арада маданий көп түрдүүлүктү даңазалоого жакшы мүмкүнчүлүк. 3 күнгө созулган фестивалга дүйнөнүн 37 өлкөсүнөн 130дан ашуун салттуу музыкалык искусство ишмерлери, музыканттар, изилдөөчүлөр, эксперттер, продюсерлер катышат. Ex-head of Kyrgyz government, hero of Kyrgyz Republic. Чолпон Ата шаарында өзгөчө саамалык, дүйнөлүк рух санат, салттуу маданият жана музыка фестивали башталды. Алгач катышуучуларга кыргыз элинин каада салты жана маданияты тааныштырылды. The small baby is placed in a cradle. Рух санат фестивали бул жөн гана өткөндү эскерүү эмес. Бул бүгүнкү күндүн руханий байлыгы, эртеңки келечектин пайдалуу экенин айткан министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов бул фестиваль дүйнө элдерин музыка жана маданият аркылуу бириктирген беделдүү эл аралык аянтча болуп калаарын белгилеп, мындай мааниси терең саамалык кыргыз жергесинде уюштурулуп жатканында чоң сыймык экенин билдирди. Рух санат фестивалы бул ата-бабалардан калган мурастын жана бүгүнкү ааламдашуу заманындагы салттуу музыкалык искусствонун бир аянтчада жаңырышы. Бул аянтчада көчмөндөрдүн кайрыктары жаңырып, дүйнө элдеринин салттуу музыкалык ыргактары орун алат. Чыгармачылык байланыштардын айкалыштуусу фестивалдын көркөмдүгүн, жагымдуулугун арттырып, өнөр ээлеринин чыгармачылык өнөр канасынын байытууга салым кошот деп ишенебиз. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети бул фестивалдын маанисин терең түшүнүп, аны уюштурууга жана өткөрүүгө ар тараптуу колдоо көрсөтүүдөбүз. Бул биздин эл аралык маданий кызматташтыкка жана руханий дөөлөттөрдү сактоого болгон аракетибиздин далили.
Фестиваль негизинен салттуу маданиятты сактоо жана жайылтуунун үстүндө баарлашуу, жаш таланттардын сынагы болуп, жалпы 3 багытты камтыйт. Саамалык дүйнө элдерин маданий мурастар аркылуу таанууга жана ааламдашуу доорунда улут катары уникалдуулукту жоготпооңдүү максатты көздөйт. Рух санат фестивалинин 3 багыты бар. Биринчиси конкурс, экинчиси маркет, үчүнчүсү конгресс. Конгрессте азыркы учурдагы салттуу маданият, салттуу музыканын сакталышы, анын жайылышы жана кийинки муунга кандай формада өткөрүлүп берилет, ошол талкуулуп атат. Экинчиси конкурста бул жаш таланттар салттуу музыка боюнча өздөрүнүн күчүн сынашып атат. Үчүнчүсү маркет, бул жерде дүйнө жүзүндөн ошол салттуу музыканы алып жүргөн атагы чыгып калган группалар өздөрүн келип сунуштап, презентациялап, дүйнө жүзүнөн бир 10 жакын мындай белгилүү продюсерлерди чакырганбыз. Алардын алдында өздөрүн көрсөтүп атат. Биздин негизги максат ошол көпүрө аянтчасын түзүп берип, продюсерлер менен группалардын ортосундагы бир келишимдерге алып келүү. Улуттук баалуулуктар дүйнө элинин көңүл борборунда болуп, этно буюмдар, музыкалык аспаптардын түрү, кол өнөрчүлөрдүн көркөмдүү эмгектери көргөзмөгө коюлуп, фестивалдын көркүнө көрк кошууда. Ушундай бир ата бабаларыбыздан калган салттуу биздин улуттук кийимдерди, мондай шырдактарыбызды, ушундай бир баалуулуктарыбызды туристтерге ушундай бир даңазалап жеткизгенге бул сонун мүмкүнчүлүк экен да. Аябай кубанып турабыз. Иш-чараны көргөнү келдик. Биздин кыргызыбызды даңазалап, мондай ысык көлдүн жээгинде болуп, ушундай фестивалдар болуп өтүп турганыбызга биз абдан кубанычтабыз. Башка мамлекеттерге ушу биздин Кыргызстаныбыздын тарыхын, маданиятын көргөзүп, дагы да ушундай өркүндөп Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин. 3 күнгө созулган фестивалга дүйнөнүн 37 өлкөсүнөн 130дан ашуун салттуу музыка боюнча искусство чеберлери, музыканттар, изилдөөчүлөр, серепчилер, продюсерлер катышууда. Белгилей кетсек, бул саамалык президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен ишке ашууда. Рух санат фестивали маданий дипломатиянын жаңы мейкиндиктерин ачып, элдердин ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү жана достукту тереңдетип, Кыргызстандын жана бүтүндөй аймактын бай музыкалык мурасына дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн бура турчу ири саамалык. Айнура Достукбекова, Аселтире Кызайбек Жумашев, Нурлан Чойбеков, Ысык көл жаңылыктары. Кыргыздын сайма саю өнөрү кылымдарды карыткан көркөм мурас. Бул өнөргө сырттан кызыгып, аны жандандырып келе жаткандар да бар. Кыргыздын кол өнөрчүлүгүнө арбалып, 10 жылдан ашуун сайма менен алектенип келе жаткан Орус улутундагы Акжолтой аттуу кыз кыргыздын улуттук стилин дүйнөгө таанытып келе жатат. Кабарчыбыз Медербек Кеңешев саймачы кыздын өнөрү менен таанышып келди. Сиз көрүп турган миң түркөн өң түс менен кооздолгон кыргыз саймалары ар бир сайылган жипте тарыхты, салтты, руханий дүйнөнү камтып турат. Ушул керемет дүйнөгө кызыгып, аны өз жүрөгүнө жакын туткан адамдардын катарында Орус улутундагы ысымы Акжолтой аттуу кыз. Акжолтой кандайчы Акжолтой анан мен кандай бул эркектин аты да дешелерчи, көбүнчөсү ошонтип айтып калышат, анан көбүнчөсү мындай Наташа эмеспи точно депчи сен дегендей. Күлүп шылдыңдап атасыңбы бизди депчи ошентип калышат. Ой жок деп мына деп паспортумду чыгарып берем да. Каарманым 14 жашынан бери бул өнөрчүлүк менен алектенип, үйүндөгү чакан бөлмөнү иштей турган өзүнүн уячасына айландырып алган. Колунан жаралган саймалары кыргыздын улуттук духун даңазалап, жаңыча стилде жашоого жан киргизүүдө. Акжолтой өзү Орус улутунан болсо да, кыргыз тилинде таза сүйлөйт. Ушундай сенин колуңан келеби? Сиз оруссузбу же кыргызсызбу деп монтип эле ошону сурай беришет. Жок, мен кыргызмын деп анда да. Ошо мен өзүм ошо тайнемди тарткан окшойм. Көрүп жүрүп эле эжелер ошо сүрөт тартып, ошончучу окуп жүргөндө анан ушу аябай жакчу да мага ушундай соңго депчи. Башкача да мындай успокаивать этет адамды аябай. Тамырный машинканы ошо Бишкектен Кыялга бардым, Кыялга барып ошол жактан окудум. Алгач жаш кезинде сүрөт тартууга кызыгып, окуу жайды 4 жыл сүрөт өнөрчүлүгүндө билим алган. Бара-бара кол өнөрчүлүккө тайын эси аркылуу кызыгып жатып, үйүндө акырындан сайма сайып үйрөнүп алган. Азыркы тапта ар кайсы дүкөндөр менен иштешип, жана жеке адамдардан алган буйрутмаларды аткарып, кол өнөрчүлүгүн жайылтууда. Азыркы тапта ушундай заказдар келип атат. Бул кошелек,
анан очки кап, потому что азыр деген туристтер көп келип аткат да, анан сезон болуп ушундай иштеп. Детский кичинекей бөбөктөргө ушундай чапандар заказга келип атат. Анткени бул аябай кийиздин баягы ден соолукка болгон таасири чоң экен, жакшы экен. Каарманым Акчолтой жакынкы арада турмуш жолуна аттанып, анын жолдошу да ар дайым колдоп турарын айтты. Алдыдагы максаттары тууралуу да кеп козгоду. Шакирттеримди ошо тарбиялагым келет, окутуп. Жакшы го негизи. Келип окутуп, үйрөтүп. Негизи айтып коет го, өзүңөн кийинки да адамдарга өзүңдүн колуңан келген нерсени калтырып кет дейт да. Аны чогалып кетпе дейт. Ошо. Негизи үйрөтүп койгон жакшы. Акчолтой кыргыз элинин сайма өнөрүнө болгон сүйүүсү менен көптөргө үлгү боло алды. Анын чыгармачылыгы улут аралык достуктун, маданий мурастын баалуулугун дагы бир ирет далилдемекчи. Медербек Кеңешев, Улан Жаныбеков, Баатыр Абиев, Ысык көл жаңылыктары, Каракол шаары. Сиздер жаңылыктардын кечки топтомуна назар салдыңыздар. Эмки эфирден амандашканча, эс алуу күндөр, көңүлдүү улансын.